Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал Жетиген журналынын башкы редактору Абдиламит Жумашев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Жолукканыма кубанычтамын. Абдиламит агай, сиздин ушул Жетиген журналыңыз Кудай буйрса быйылкы жылы 10 жылдын жүзү болот экен. Ушул журналдын тарых таржымалуу тууралуу айтып берсеңиз, окурмандарыңызга деле кызык болуш керек. Чындыгында Жетиген журналына жакында 10 жыл болгон атат. 10 жылдын аралыгында биз көп ийгиликтерге жеттик. Негизи журналдын ачуунун максаты дагы негизи мурда көп журналдар орус тилинде чыгып, ушул шаарыбызда гана туруп калганда, мен ушул вакуумдан чыгып, ушул жалпы республикалык эл окуй турган, сүйүктүү мындай үй бүлөсү менен окуй турган журнал чыгарсак деген максатта аруу тилектер менен журналыбызды Жетиген деп атын коюп 10 жыл мурда чыгарганбыз. Болгондо дагы 68 бет менен 3000 нускада чыккан. Эң башкысы журнал 7 жашар баладан 70 жашка чейинки инсандар өзү үчүн кызыктуу темаларды таап окуйт да. Биздин журналыбыздын эмне үчүн жашап калды? Анткени ушул элдерден үйүнө алып барганда кызыктуу темалар бар үчүн да. Анткени бир да журнал бөөктөргө көңүл бурбай, бизде Жан балам деген рубрикабыз бар. Бөөктөр сүрөттөрү менен чыгат, тамсилдери чыгат дегендей жаш аңгемелер, жаш муунду дагы калыптануусунда өзгөчө бир багыт берген журнал да. Мына ошол жакшы изги тилектер менен ачкан журналыбыз 10 жылдын аралыгында улам көбөйүп олтуруп, мына бүгүнкү күндө журналыбыздын нускасы 20 миңге жетип олтурат. Ички мазмуну дагы аябагандай байып, 68 бет менен чыккан болсо, азыр бүгүнкү күндө 164 бет менен чыгып атат да. 2 эсе калыңдыкта журнал чыгып атат. Эң башкысы, биздин журналга жазылып 10 жыл мурда кандай баада болсо, бүгүн ошол бааны кармап олтурабыз да. Анткени бизге журналыбызга пенсионерлерден тартып бардык катмардагы адамдар жазылып окушат, депутаттардан баштап дегендейчи. Ошондуктан биз энелерибиздин, апаларыбызды сыйлап, аларга мүмкүнчүлүк түзүп, биз башка источниктерден өзүбүздүн каражатыбызды таап, эң башкысы окурмандарыбызга сый көрсөтүп, алардын жазылуу экономикалык мүмкүнчүлүгүн эске алып, баасын кармап келатабыз да. Бул да болсо ошо биз окурмандарыбыз менен тыгыз байланышта иш алып барганыбыздын акыбети деп ойлойм да. Кудай буйрса, ошол 10 жылдын аралыгында биздин журналыбыз бир топ жакшы ийгиликтер камсыз кыла алдыкпы. Ошол журналдын ичиндеги редакциялык кеңештер тууралуу айтып берсеңиз, мен барактап көрсөм, улуу муундун элиталардын жүздөрү бар экен. Алар сиздерге кандай кеңештер берип турат? Эң башкысы Жетиген журналы ушул өзүнүн карамагына, өзүнүн мындай айланасында эң жакын адамдарды чогулта алды да. Кыргызстандагы ушул эң бир өзүнүн эмгеги менен жетишкен ийгиликтерге өздөрүнүн көз карашы бар, өздөрүнүн калыс пикири менен келген белгилүү инсандар биздин аурабызга жыйналып дайыма кеп кеңештерин берип келет да. Редакция кеңешибизге эң алгачкылардан болуп бизге өзүнүн батасын берген кыргыз эл баатырлары Сүйүнбай Эралиев аксакал, Сооронбай Жусуев аксакалдарыбыз болгон болсо, мына кийин жакында эле көз өтпөттү Бексултан Жакиев жанындай көрүп жүрүштү, журналыбызга кеп кеңештерин берип, мына андан сырткары кыргыз эл баатыры Митал Мамытов агайыбыз, азыркы мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон коомдук ишмерлер Апа Жумагулов, Медеткан Шеримкуловдор, бизнес тармагындагы Аскар Салымбеков, мына ошондой инсандар биздин редакция кеңешибиздин мүчөлөрү, өнөр адамдары бар, Муратбек Бегалиев, Гүлшайыр Садыбакасова, журналистика тармагында Абдиламит Матисаков агайыбыз бар. Мына ошондой адамдардын бизге дем күч болгону, алардын рухий байлыктары бизди дайыма колдоп, кеп кеңештеринин натыйжасында биздин журналыбыздын окумдуулугуна өзгөчө басым жасалат да. Биз кварталына бир жолу жолугуп, агайлар менен чай үстүндө жакшы баарлашып, алардын кеп кеңештери, журнал боюнча ой пикирлерин угуп, мындан ары кандай кылсак элге кызмат кыла алабыз, кыргыз мамлекетине кызмат кыла алабыз деген таризде алар менен пикир алышып турабыз. Алардын кеп кеңештери бизге өтө баалуу. Ошондуктан журналдын алган багыты, келечеги улам жаңы идеялар менен өнүгүп бараткандыгы ошол редакция кеңешибиздин дагы тийгизген таасири чоң да.
мезгилдин агымы менен коомдогу өзгөрүүлөр дүйнөнү дүрбөлөңгө салып турат. Деги эле ушул учурда коомчулук кандай маалыматтарга суусап турат? Мына азыр бүгүнкү күндө чындыгында социалдык тармакта желелер өнүгүп бараткандыгы дүйнөдө маалым. Бирок андагы жаман жакшы жактары бар экен. Ар кандай негативтер дагы көп. Кээ бир сайттар ушул баягы өздөрүнүн популярдуу окумдуулугун арттыруу максатында мындай жаман нерселер көп чыгарганга аракет кылышат да. Бирок мындай рухий дүйнөнү байытып, эс алып, жакшы мындай адабий чыгармаларды окуп, позитив тартуулай турган сайттар аз болуп атат. Бирок дүйнөлүк деңгээлде алып караганда дагы акыркы мезгилде ушул сайттардан дагы эл тажай баштагандыгы, адамдар мындай рухий байлыкка басым жасай алгандыгы, анткени мына Америкада болобу, Европа мамлекеттеринде ушул журналдарга болгон табит улам кайра өсө баштаган да. Изилдөөлөр боюнчачы. Анткени адамдар мындай эс алганды жакшы көрөт. Жакшы бир чыгармаларды окуганды, же болбосо белгилүү инсандардын кеп кеңештери, алар жөнүндө кызыктуу интервьюларды ошол баракта отуруп окуганга мындай катмар бар да, ошондойчу. Улам ошондуктан мен ойлойм, кечеги пандемияда кооптонуу болду, экономикалык кризистер болуп атты. Ойлодум эле мен, журналдын нускасы азайып, бирок көбөйүптүр да жазылуулар кыргыз почтасы аркылуу. Анан мен Кудайга ушул үмүнөтү ыраазы болуп, кыргыз элине ыраазы болом да. Бизди колдоп, жазылып окуп аткандары бул жетиген журналдын келечеги бар экенинен дагы кабар берет да. Көпчүлүк массалык маалымат каражаттары улуттук идеологияны унутуп калгандайбыз да. Сиздин журналда көбүнчө ушу улуттук идеологияга басым жасап, анан көз өтүп кеткен маркумдардын чыгармаларын жазып турасыз. Ооба. Биз анткени өзүң билесиң, азыр үйүнө алып баргандай жаштары дагы бар да. Жаш муундар биздин залкар инсандарды унутушуп калды, көбү билбей калды дегендер. Мисалы үчүн Бүбүсара Бейшеналиева не деген талант, Муратбек Рыскылов, мисалы үчүн Симон Кулчокморов агалары, не деген залкарлар бар Кыргызда. Биз ар бир саныбызга бир 2-3төн ушундай улуу инсандар, адабият тармагы, искусство тармагы, спорт тармагы болобу, Кыргызга даңазасын алыска чыгарган инсандарды чагылдырганга аракет кылабыз да. Анткени биздин журналыбыздын республикабызда канча мектеп болсо, баарын китепканабызда турат да. Китепканага канчалаган окуучулар кирет, алардын сүрөтүнү көрүп, өздөрү үчүн мындай позитив жаңылыктарды алат деген максатта биз сөзсүз ошол улуу инсандарга мындай көңүл бурганга аракет кылабыз. Алардын биздин рубрикабыз бар, залкар дегенчи, залкар инсандар жөнүндө кенен маалыматтарды беребиз. Кудай буйрса мындан ары дагы биз ошол дайыма бул багытта иш алып барып, ошол Кыргызга эмгек өтөгөн улуу инсандарды унутпай, өздөрү көз өтүп кетсе дагы биз аларга таазим кылып, алардын чыгармаларын, жетишкен ийгиликтерин даңазалап келе бермекчибиз да. Жетиген журналы аты эмне себептен жетиген болуп калган да? Ооба, көп сурашат. Ушул биз ушул журналды ачып атканда болгондо да мен кыргызча ат койгонду жакшы көргөм да. Же болбосо башка болгондо да жазуусунда кыргызча. Кыргыз жетиген депчи. Анан жетинин бири Кыдыр деп, жети сан аябай бааланат го Кыргызда, мусулманчылыкта делечи. Жети атаңды билип жүрүп, бири иш жасасаң жети өлчө, жетинин бири Кыдыр дегенде, бир жумада 7 күн бар. Анан жетиген деген дагы жети тамга менен турат да. Анан жеке менин турмушума да 7 тамгасын 7-чи числоодо төрөлгөм мен. 67-чи жылкы болом дегендейчи, журналисттердин күнү 7 ноябрь. Жетиге байланыштуу аябагандай көп нерселер бар. Ошондуктан биз асмандагы жетигенге карап коюлган бул жалпы дүйнөгө, жалпы дуан республикабызга жарыгын бирдей чачып турат да, 7 дуаныбыз бар дегендей. Ошон үчүн биз 7 дуанга жете турган жетиген болсун, элге жетсин деген максатта жетиген деп койгонбуз да. Эң бир туура коюлгандыгын турмуш өзү ырастап, биздин ишибиз ушул жемиштүү болуп атканынан кабар берет да. Ушул журнал чыкпай калат деген кандайдыр бир сизде ойлор же коркунучтар болгонбу? Себеби дегенде өзүңүз айткандай бир нече жыл, 2 жылдан бери экономикалык кризис болуп атат. Ооба да.
чындыгында башында мен журналды ачып атканда мен насатчыларым, белгилүү журналисттер менен, агаларым менен кеңешип, мен жакында ушундай журнал ачкан атам десем, көп таң калгандай. Кыргызстан рыногунда журнал жашатуу мүмкүн эмес. Сен тапкан акчаңды жок кыласың, банкрот болуп калышың мүмкүн. Кой, алдай болбойт, кыйын дешип эме кылган да. Бирок мен ички туюмумда менде ушунчалык бир алга койгон максатым кенен болгон, ушул жетиген журналын гүлдөтөм. Ушул Кудай буйрса жакшы ийгиликтерди багынтабыз деп. Бир кызык окуяны айтып берейин сага. Журналымдын 3 саны чыккандан кийин мага Раматылык Мелис Эшимканов журналдарын көрдүм. Жаңы кирдиң сен. Кыргызстанда жашабаган нерсени сен жашатарыңа көзүм жетти dedi. Мен көлгө кетип атам, бир жумадан кийин жолугалы, мен дагы бир 2-3 кеңешим бар сага. Мен Москвага, Россияга командировкага кетип, ошол жакта жүргөнүмдө Мелис Эшимкановдун каза болуп калганын уктум да. Ошентип ал кишинин кеңешин укпай калдым. Бирок ошол кишинин назарына илинген, ал баа берген экен. Ушул көзү тирүү болгондо аяк кубанмак экен. Айткан элем сага, жетиген сен жашатасың, Кыргызстанда түптөйсүң ушул журналды деп. Мына азыр 10 жылда Кудай буйрса журналыбыз өзүнүн баралына келип, жакшы ийгиликтерге жетип, мындай эң башкысы ушул көп эле адамдар айткан эми 3-4 жолу чыгат, башка болуп, ошол менен токтоп калат деп. Бирок биз ар бир саныбызда күчтөнүп отуруп, мындан да кызыктуу чыгарып отуруп, мына элдин ишенимине, чоң-чоң компаниялардын ишенимине арзып, мына эң туруктуу чыккан журнал болуп калдык. 120 ай болсо, 10 жылда 120 жолу чыктык да. Бул мындай ийгилик Союз мезгилинде дагы туруктуу журнал болгон эмес экен, чыккан. Биз ошондой ийгиликти жаратып алдык да. Абдилам агай, ошол жетиген журналдын курамында канча киши иштейт? Биздин курамыбыз негизинен чакан эле. Бүгүнкү күндө жалпысынан 15ке жакын кызматкерлери бар. Эң башкысы биздин кызматкерлер өзүнүн ишин профессионалдуу деңгээлде аткарган кызматкерлер да. 10 жылдан бери иштеп атышат көпчүлүгү. Анткени бизде ошол шарттагы, мүмкүнчүлүктагы, кызматкерлерибизге болгон мамиле, ынтымак, командабыз бир кишидей болуп, ынтымакта көздөгөн максатыбызга жетиш үчүн дайыма бири-бирибизди колдоп, жакшы бир туугандай болуп иштегенибиздин акыбетинде ушундай журнал чыгып атат деп ойлойм да. Ынтымак бар жерде ийгилик бар го. Ошондуктан биздин эң башкы девизибиз дагы ошол дайыма тартип, ынтымак, биримдик, бири-бирибизге болгон сый-урмат болсо, сөзсүз ийгилик жараларына мен кепин ишенем да. Сыр болбосо ошо бериле журнал канча сумманы чапчыйт? Чындыгында журналды Кыргызстан рыногунда чыгаруу өтө чоң акчаны талап кылат да. Анткени улам баасы, баягы типография кызматтары бааны кымбаттата берет да, негизичи. Анткени доллардын курсу көбөйүп кетсе дагы, булар көбүнчө красканы, мисалы үчүн кагаздары чет мамлекеттен келет дагы, ушу бааларды кымбаттата берет. Бирок эми мен башка жолдорун таап, бизде подпискаларыбыз бар, жазылууну өнөктүгүн жакшы жүргүзөбүз. Андан сырткары биздин ошол журналыбыздын аброю бар үчүн биздин журналга чыгууну каалаган чоң-чоң компаниялар, ири белгилүү инсандар мындай кезекте турат десек дагы болот. Мына быйылкы жылы күзгө чейин, январга чейин биринчи беттерибиз ушул кезекте турат. Ошондуктан ийгиликке жеттик да бизчи. 20 000 нусканы. Анан чоң каражат менен чыгат. Бир журналыбыздын мисалы үчүн басуу где-то бир 250 сом тегерегинде турат да, журнал чыгат. Бирок биз ошону элге 150 сомну кылдырып беребиз да. Анткени элдин экономикалык мүмкүнчүлүгүнө биз башка жактан каражат таап, жазылуулардан элге бир арзандатып бергенге аракет кылып атабыз. Биздин ошол жасап аткан ишибизди Кудай Таала да карап турат окшойт. Биздин дайыма кыйынчылыктан өзү алып кеткендей, дайыма бизде ошол ишибизди, жолубузду ачып дегенде жакшы ийгиликтер жарата атабыз да. Сиз жылдын аягында жыл мыктыларын белгилейсиз да? Ооба. Өткөн жылы сиз коомчулукта аябай талкууга алынып, тепкиге алынган Исмаил ата коомдук фондун бир награда бердиңиз. Ошондон кийин кандайдыр бир тепкилерге калган жоксузбу? Жок. Биз журналды ачканда
мен эки нерсеге көз каранды болом дегем да. Биринчи Кудай Таалага, мен ушу Кудай Таала жүрөгүм менен сезип ушундай Кудай деп жүргөн жигитмин. Экинчиси кыргыз элине. Калган бийликке дагы, мен деген Кыргызстандагы байларга дагы көз каранды эмеспиз. Биз калыс болгонго, жакшы адамдардын жасап аткан ишине чагылдырып, аларга мындай позитив тартуулаганга аракет кылабыз да. Болбосо биздин журналга мына Кыргызстандагы не деген кыргыздын байлыгын менчиктеп алып, коррупциялык иштерди жасаган не деген адамдар бар. Атын атабай коюп, бирок ошолордун 10 жыл бою да сүрөтүн да бербейм да алардынчы. Бирөөсүн да канчалаган мага убагында келип ошол журналга чыгабыз дегенде президенттик шайлоолорду, депутат шайлоолорду мен ошолордон баш тартып койгом да. Андан көрү мында жөнөкөй эле ишкер жигиттер бар. 10 эсе алардан көрү элге жардам берип жүргөн жакшы адамдар бар да. Мына ошолорду чыгарганга аракет кылабыз. Демек элге жардам берген кишилер. Ана мына сыйлыкты берген дагы мен чындыгында Исмайыл ата коому кечеги пандемияда дагы, андан сырткары дагы ага чейин деле Кара Сууда жалпы эле республикабыздын аймагында көп иштер жасаган да. Мындай эмне үчүн ошондой жакшы иштер жасап аткан адамдарды биз колдобошубуз керек. Алардын жасап аткан ишине не деген операцияларды жасатып, мына азыр бир операцияны жасатуу кандай оочулук келет. Ал кишилер ошол фонддун тарабынан жүздөгөн адамдарга ошондой жардамдарды көмөк көрсөткөн да. Бул Кудай Тааланын ушул берешендиги, ошол акыбети, ошол жардамы бирөөлөргө тийгизген таасиринин аркасында көп адамдардын ыраазычылыгын алып келип ошол ошондой коомдор көбөйсө экен деп ойлойм. Ошондуктан биздин РСК кеңешибиз муну жекелей мен чечип койбойм. Ал жерде дагы эмне аттуу баштуу адамдар бар. Эң калыс ошол жасап аткан иштерди колдойлу деген максатта биз ошол коомдор үчүн жалгыз эле бир коомго берилет да, жыл сайынчы. Анан өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча жалпы жонунан аткарган иштерин баалап Исмайыл ата коомуна ыйгардык. Мун элибиз дагы жакшы кабыл алышты. Эми 100% болсо 90% колдогондор болду да. Бул өтө биз үчүн туура багыт экенибизден кабар берет. Калемдин учунан Кадыр Баркка жетүү бир оорураак да. Сиз ушул калемдин учунан кыргыз элге таанылып Кадыр Баркка жеттиңиз. Дегеле ушул журналистикалык тармактан эмнени таап, эмнени жоготтуңуз? Мен ырыскым журналистика тармагында экенин мен 7-класста окуп жүргөндө эле билгем. Анткени мен 7-классымда биринчи макалам райондук гезитке чыккан. Сүйүктүү педагог деп агайым жөнүндө жазып, ошондо кубанып, анан келечекте мен сөзсүз журналист болом деп айтып, ушуна максат тилектерди кылып, айылда жүрүп, ошол тынбастан гезиттерге жазып, райондук гезитте, областтык, республикалык Кыргызстан пионери деген гезиттер бар эле, дайыма макалаларды жазып, аңгемелерди жазып, 10-класс бүткөнгө чейин такшы алып калгам да. Ошондо апам айтчумун да, апа мен журналист болом, кийин Бишкекте жашайм, бирок ушул калем менен эле мен тыйын таап, Кудай буйрса силерди аябай жакшы багам депчи. Мына ошо жаштын тилегин берет деген туп-туура да. Мына ошол натыйжасында Кудайга 1000 мертебе мен шүгүр кылам да. Дайыма Кудайга шүгүр, жашаган жерим дагы, бардыгы ойдогудай, бирөөлөргө кылган жардамым дагы. Менин чоң максаттарым бар, жардам берүү боюнча дагычы. Анткени мага атам ушул кайрымдуулук иштерин көп үйрөткөн. Ошол киши жөнүндө бир фонд ачып, эми мына азыр чоң басмакана куруп пайдаланууга берип атабыз. Бир 50 адамга жумуш ордун түзүлөт. Кудай буйрса келечекте көп иштерди жасайын деп максат кылып атабыз да. Өткөндө бир депутат бир компьютер берип алыптыр дагычы, бир мектепке. Кайра реклама кылат да. Анан бир чети уялдым мен. Ал өздөрүн элите эсептеген депутат. Анан кайра мен ошол эле жылы 10 компьютер апарып, айылыма 250 000 сомго китеп апарып, стипендиялар берип, бирок пиар деле кылганым жок да. Анан азыркы эми депутаттар, башкалары ошого жакындап кетпедиби баарычы пиарга. Бирок ансыз дагы мен Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылып, ыраазылык болуп, Кудай Таалам ушул алганда эмес, мындай бергенге, жардам кылганга мага ошо мүмкүнчүлүк түзүлүп атканына мен өтө ыраазы болом да.
мен журналистика тармағынан өте көп нерсени таптым. Эң башкысы байлык эмне деген жакын саналаш агаларды, эжелерди, карындаштарымды таап отурам. Бул өтө мен үчүн өтө чоң байлык да. Жетиген журналы 10 жыл болуп калыптыр. Келечекте кандайдыр бир пландарыңыз барбы? Кудай буйрса Жетиген журналына 10 жылдыгына карата, 10 жылдыгында биз чоң иш-чара өткөрүп атабыз. Кудай буйрса жакында. Эми биз мындай чоң концертин өткөрөлү дедик эле, бирок азыркы пандемияга байланыштуу аны токтотуп койдук да. Бирок эми бир өзүбүздүн чөйрөдөгү, биз менен кызматташып жүргөн, биз менен жакшы мамиледе жүргөн агаларды, эжелерди чакырып, аларга бир аз чай берип, батасын алалы деген максатыбыз бар. Кудай буйрса 10 жылда аткарган ишибиз боюнча эң башкысы бир чоң китеп чыгарып атабыз. Анткени биз жасаган иштер республикалык деңгээлде, областтык деңгээлде алып барып, ошо өткөргөн иштерибизди чоң министрликтер да жасай албайт да. 25 ырчымды Баткенге самолет менен апарып, аларды эс алдырып, кайрап келип, ошол жердеги элге бекер концерттерди уюштуруп, бул бир да баш салкын каражаттардын ичинен кылыш кыйын да негизичи. Анан биз ошолорду жасадык. Китеп чыгарып атабыз, Кудай буйрса. Андан сырткары биз өзүбүздүн басмаканабызды бүтүрүп калдык. Эми Кудай буйрса ошону быйыл ишке берсек, ал жерде бир топ өзүнүн YouTube каналдары, сайттары иштейт. Андан сырткары басмаканабыз болсо бир 50 адамга кызмат орду түзүлөт да. Келечекте ошол чоң Жетиген медиа холдинг болот, Кудай буйрса. Эң башкысы Жетиген өзүнүн басмасынан чыгат да. Бизге бир аз ишеним пайда болот, мындан аркы экономикалык жактан дагы. Анткени биз өзүбүздүн басмаканадан чыкса, мындай туруктуулук болот дегендей. Ошондуктан Кудай буйрса элге дагы, акын жазуучуларга биз өтө жардам берели деп атабыз. Арзаныраак китептерди чыгарып, жардам берип, алардын мүмкүнчүлүгүн билебиз. Ошондуктан маданият тармагына дагы көп салым кошолу деген максаттарыбыз бар да. Сиз уруксат берсеңиз, саясат тууралуу бир суроо бере кетсем. Кыргызстан акыркы учурда кыргыз эли коомчулук саясатта эрегишип, өз жолун таппай келет да. Бул биз айткан менен көбүнчө бул коомчулук жакшы кабыл албайт. 30 жылга багыт алдык. Биз эмнени жоготуп атабыз? Эң башкысы ошол, мен ойлойм, кыргыз саясатында ошол ынтымактын жоктугу, бийликке келген инсандардагы жакшы мындай команда түптөй албагандыгы акыбетинен ушундай болуп атат да. Анткени ошол биздин алган Кыргызстан өзү негизи чакан мамлекет. Эгерде тартип, мыйзам бардыгы сакталса, эмне деген бат эле өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Анткени Кыргызстанда өтө кен байлыктар бар, суу бар дегенде. Эң башкысы ошол бизде баягы коррупциялык системалар өтө өнүгүп кеткендиктен карапайым адамдарыбыз бирок жабыркап, мындай ийгиликке жетпестен мамлекет тарабынан көп иштер жасалбаганын көрүп атабыз да. Анткени мына көрүп, эмне деген адамдар коррупциялык схемаларды түзүп, мына Бишкекте 4 мэр болсо бар азыр түрмөгө жатып чыкты. Себеби баягы жер сатуу болобу, башка болобу объектилер боюнча. Андан сырткары премьер-министрлерибиз кум төрдүн адвокат болуп келгенин көрүп атабыз. Кум төрдү башынан эле ушул кыргыз элине иштесе экен деп ниет кылдык эле. Мына азыркы бийлик мындай аракет кылып атат, биз колдошубуз керек да. Мен адам катары дагы ушул эми буларда команда арасында эми жаштар башкалар бар, уят кылып аткандар дагы бар, бирок булардын Садыр Жапаров менен мына Ташип жакшы аракеттерди көрүшүп атат да. Биз эми алардын кемчилигини сындап эле отурбастан колдошубуз керек дейм да менчи. Жалпы кыргыз колдоп, ушул буларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мына азыр кум төр боюнча чечкиндүү аракет, ошонун акыбетине чыгып, кыргыз элине иштеп, жакшынакай биздин экономикабызга чоң салымдар кошуп атса, уже элдин ишеними да пайда болот. Андан сырткары мына көп кен байлыктарыбыз бар. Аларды туура иштесек, Кыргызстанды өнүктүрүүгө аябагандай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Чек ара маселелерибизде көп көйгөйлөр бар. Аны эми ошол коңшу мамлекеттер менен дипломатиялык негизде бир батыраак чечкенге аракет кылышыбыз керек. Анткени аны чечпесек, бул өтө көйгөй жарыла берет. Ал жердеги жашап аткан элдердин бир күндүк ошол түн уйкусун бузуп,
өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат да. Ошондуктан бул кандай гана шарттарга барбайлы ушул чечүүнүн жолуна барып, ушул чек ара маселелерибизди батыраак оң жолго чечип алсак, элибиз үчүн дагы, мамлекеттин келечеги үчүн дагы оң таасирин берет эле деп ойлойм да. Эң башкысы ошол биздин негизи алган мындай кагаз жүзүндө алган саясий багытыбыз туура, бирок иш жүзүндө баягындай тескери болуп калгандары көп да. Ошондуктан биз мындан ары мына депутаттардын саны дагы кыскарды, бирок эми ушу мамлекеттин өнүгүүсүнө бир жакшы салым кошуп иштей турган мезгил келди го. Мына 30 жылыбыз өттү. Мында коңшу мамлекеттери кечээ Өзбекстанга барып келген ишкерлерди көрсөң, не деген гана өнүгүүлөр. Бүт нерсе чыгып атса, анан биз эми Кыргызстан коррупционерлердин гана өлкөсү болуп турганыбыз, эми Кудай буйрса үмүттү үзбөшүбүз керек. Мындан ары ошол точка коюп, төлкө ошол Кыргызстаныбызды өнүктүрүү үчүн бардыгыбыз биргелешип, президентке, анын командасына жардам берсек деген ойдомун да. Журналисттик көз караш менен айтсаңыз, саясаттагы таймаш жеңилеби же жеңеби? Эми саясий таймаш бул убактылуу жеңилүүсү болушу мүмкүн, бирок ал элдин ишенимине, элдин мүддөсүнө төп келген саясат эгерде түбөлүктүү болсо, ал кайра аренага келерине мен журналист катары ишенем да. Маданият менен искусство элдин жүрөгү болсо, илим менен билим элдин мээси деп айтышат да. Акыркы учурда ушул Кыргызстандагы интеллигенция өзүнүн ордун жогото алган жокпу? Ооба, жоготту. Анткени мен мындай салыштырмалуу, мен 95-жылы Жогорку Кеңеште иштегем, басма сөз кызматындачы. 35 депутат бар эле, мыйзам чыгарууда. 35 депутаттын 18 илимдин доктору эле, кандидаттары. Калгандары дагы ошол округдардан, мисалы үчүн, бир тиын бербестен элдин таза добушу менен келген, мисалы үчүн, Адакан Мадымаров, Текебаев бар эле, Дооронбек Садырбаев, Сатыбалды Жээнбеков деген аксакалдар, Рахат Ачыловалар, ушундай бир көрүнүктүү инсандар келген да. Ишкер тармагынан да Темир Сариевдер, жап-жаш балдар эле, ошондо Данияр Үсөновдор, 30-дун тегерегиндеги балдар эле, ошол жакшы ишкерлер 35. Мына ошондой адамдар келип 35. Аябагандай интеллигенттер, аябагандай жакшы бир түптөлгөн да. Кийин убакыт өткөн сайын саясий шайлоолор баягы акчага аралашып кетти. Элдин шайлоочулардын дагы мындай көз карашы өзгөрдү да. Азыр эми андай татыктуу шайлай албайт да эч бирөөсү. Азыр любой шайлоо округуна барсаң, кайсы эле талапкер болсо канча берет экен, кандай болот экен, агитаторлор дагы башка баары ошо кыйын болуп калды да. Мурда эми агитаторлорду тиын албастан кызмат кылып берген да, көбүчө мындай идея үчүн, ошол адамдын кадыр баркы үчүн. Азыр такыр башка, азыр рыноктун заманы болуп, бардык нерсе мындай акча менен өлчөнүп калгандыгы дагы тана албайбыз да. Агай, сиз айткан эле акыркы учурда Кыргызстанда жеңил желпи кыска нуска жазган маалымат каражаттар көбөйүп кетти. Сиз ушул Жетиген журналынын башкы редактору катары өзүңүз олуттуу макалаларды жазып келесиз. Деги эле ошол Платон айткан экен да, эл качан бактылуу болуп жашайт дегенде, даанышмандар гана элди, даанышмандар башкарганда депчи. Ушул бизди азыр Кыргызстанда чыныгы даанышмандар барбы? Элди ынтымакка келтирип бир жолго сала турган. Эми биздин интеллигенция дагы мындай чоң адамдарда, мурдагы аксакалдарда, интеллигенцияда мындай калыс, өздөрүнүн ой пикирлерин кээ бирде мындай тайсалдап айтпай аткандары бар да. Алардын да бир себеби, бирөөнүн баласы бир жакшыраак кызматта турган болот да. Мындай түбүнө келсеңчи. Ошондуктан бул кой айтып жаман көрүнүп айтпай эле коеюнчу деген мындай эмеде жүргөндөрү бар. Бирок эми өздөрүнүн принцибинде мындай калыс сөздөрүн айтып, жакшы ой пикирлерин айткан аталар, апаларыбыз, интеллигенциянын өкүлдөрү бар, жок деп айта албайм. Ошондуктан учубуз кур эмес, келечекте мындан ары дагы мен ойлойм, сөзсүз кыргызга күйгөн, кыргызга калыс сөзүн айткан, кыргыздын идеологиясын өнүктүрүүгө бир өзү салым кошкон интеллигенциянын мындай жаңы мууну өсүп чыгат деген ойдомун да. Сизге эркин микрофон. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, силерге рахмат чакырып,
биздин 10 жылдык мааракебиз алдынан маектешип отурганыбызга мен эң башкысы каалайт элем кыргыз элине ынтымак, ырашкерлик, мына ушул бүгүнкү оор күндөрдү өткөрүп атабыз кыргыз эли чындыгындачы. Азыр мына чек ара көйгөйлөрү бар, коррупциялык схемалардын башын ачып, ушул Кудай буйрса ынтымактуу болсок, бийлик башындагы жасап аткан иштерини биз колдоп турсак, эң башкысы ошол. Анан Кудай буйрса биз Кыргызстанды эгер туура жолдо, туура багытта аракет кылсак, бир 4-5 жыл аралыгында эле Кыргызстан жакшы бир ийгиликтерге жеткен бир жакшы мамлекет болоруна мен ишенем. Ошондуктан баардыгыбыз үй бүлөбүз менен тынч болуп, мамлекетибизде бейбакуттук болуп, бири-бирибизди колдоп, ынтымакта жашашыбызды каалайт элем. Убактыңызды аябай биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушул жетиген журналыңыз мындан да өсүп өнүксүн. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге да, чоң рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто жетиген журналынын башкы редактору Адилет Жумашев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.